Бүгін сіздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема өлкө үчүн кандай салым коштуңуз деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ореки 5 бармак жеген колдо 5 проблема бар. Мына Темирлан, сен таланттуу журналистсиң. Эмкиде жалаң журналисттерди чогулт. Ушул 5 проблеманы чечүү боюнча биринчи экономика маселеси кадыр катуу болуп атпайбы? Экология, тил маселеси, чегара маселеси, анан дагы бир маселе, бир бешинчиси бар. Ошол эле кызы эртең биз айтабыз, жоксо кийинки муну айтышы мүмкүн да. Эртеңки мамлекеттин чет мамлекеттин алган моралдык жана материалдык карызынын өлчөмүн укканда айтышы мүмкүн. Эмне үчүн силер бизге ушунча карызды таштап кетип калдыңар деп. Чындыгында бул негизи айтып аткан нерселерге биринчи өзүбүз амал кылалы, өзүбүз баягы мекенчил бололу, өзүбүз ыймандуу бололу. Мына Кытайга күйгө тийип кетти деп атабыз. Кече жакында мына Дүйшөн Туйбасович деп паспорт берүү бөлүмүнүн башчысы айтты да, бизде 2,5 миң адам Кыргызстандын жаранын алды дейт. Булардын бардыгы күйөө балдар дейт. Башка турмушка Кытайга чыккан, Түрккө чыккан кыргыз кыздардын баарын айтарым. Кыргыз кылып тарбиялагыла. Жээңдер кыргыз болсо дагы мүмкүн ошолор көтөрүп кетет. Чоң ата чоң энесине абысынына таштап коюп чет мамлекетке кеткен жаштардын балдары. Алар каалайбызбы, каалабайбызбы, эртең келип бизге кечеги биздей эле сөөмөйүн мурдубузга кезеп сен күнөөлүсүң деп чыгат. Бир акылман айткан экен. Улуу муунга кичүү муун келечектин душманындай сезилет депчи. Бардыңарга биримдик, бекемдик дабыл жол айтып кетейин. Мамлекет менен бийликтин айырмасын билгиле. Элди, мекенди сүйүш бул ыймандын бир бутагы. Кыргызда жаштар акыл жаштан, асыл таштан деп коет. Буга жакында мына социалдык тармакта жаш кыздардын дискотекага барып бийлеп жаткандыгы аябай чоң күбө болду. Ошону көргөн мына кечеги биздин кырк чоробуз тапкан 22 кыз бардыгы жаман жашагандар эмес алар. Алардын баалуулуктары өзгөрүп кетти үй бүлөдөн улам. Кыргызстан үлкөн өлкө болот белек деп ойлойм. Биз канча келечек жаштар канча тырышып, аракет кылып салым кошсок деле, бийликте закон иштебесе баары биз канча аракет кылсак деле болбойт. Бийликтегилер качан кыргыз үчүн күйүп иштесе, биз үлкөн өлкө болмокпуз. Энеси базарга чыгып, атасы очок бычактап, казан кармап, ал эми өздөрү дордойдо же кара сууда тачка сүдүрөп жүргөн жаштар. Кандай жашаш керек, кандай алып жүрүш керек, мамлекет үчүн эмне кылыш керек, үйдөн башталат экен да. Бизге деген кары картаңдарга жардам бергенге атайын группа болуп тосуп бергенде, ошолорго жардам бергиле майрамдарда депчи. Ошого ыраазычылык билдирсем, ошондой шарттарды түзүп бергендечи бизге окуучуларга. Өткөндө бир жакшы эме болду, бир жолугушуу болду, ошо бир жаш кыз айтты да. Азыркы жаштар жакшы элебиз биз. Бизге пример көрсөткөн силерсиңер деди да. Баласына тарбиятын артык белек бере албайт дейт. Демек ушул балдарыбызга эң ийиси жакшы талим тарбия берсек. Кыргызстанга 10 жыл жашагандан кийин ар бир эмеге чет элдикке жарандык берилет. Туурабы? Ушул бар, бизде ушундай мыйзам бар. Сауд Арабиясына барсаңыз 10 жыл эмес, 100 жыл эмес, 200 жыл жашасын, берилбейт. Бул шариятка да туура келбейт. Себеби мурас деген нерсе аларга тиешеси жок. Ал жер мурас берилиш керек ошол нерсе. Анан мамлекет десе эле мына көп нерсе айтылып атат. Мамлекет деп жалгыз эле президент же 120 депутаттан турбайт. Мамлекет деген ар бир жаран. Ар бир ушул жакта Алла Таалам берген ушул жер, ушул силердин жериңер. Ар бир чөп, ар бир тамчы суу, ар бир таш. Ошон үчүн мамлекет деген силерсиңер. Ошол силер кандай болсоңор, ошол мамлекет ошондой болот. Ошон үчүн силер биримдиктүү болгула, ыймандуу болгула. Бир кармайды, бир комалак чиртет деген анда ойлоңуз. Биз азыр аякта отурганда патриот жигиттер бар. Андан сырткары биринчи доскада ойногон жигитибиз Төлөгөн деген Семетей 750 оюнчудан 10 мыкты оюнчунун арасына кириптир. Ар бир адам бүгүнкү күндү айтыш керек да, эртең менен тургандачы, бүгүнкү күн жакшы болот, мен ийгиликтерге жетишем деп. Ошон үчүн оптимист болуп гана жашаш керек. Олимпиадада, дүйнөлүк шахматтык олимпиадада кыргыз курама команда эркектер арасында өзүнүн группасында алтын медаль алып келишти. Кудай Таалам кандай мыйзам көрсөткөн болсо, мына ошол мыйзамды кармап гана инсандар оңолот. Башка жол мен такыр көргөн эмесмин, мындан кийин деле болду. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө тойлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозанган ыйман менен аман сыңар Балатоонун кыргыздары. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар, жаштар сүйлөсүн теле долбоору. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема өлкө үчүн кандай салым коштуңуз деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биздин даанышманыбыз айтат, мекенди сүйүү ыймандан дейт. Биздин жаштарыбыз, жалпы эле биздин чоңдорубуз мекенге кандай кызмат кылат, деги эле мекен үчүн кандай жаңылыктарды жасады. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Кызыктын бардыгы алдыда болот. Азыр кээ бир маселелерди талкуулап, аларды баягы жалпы элге түшүндүрүүнүн кээ бир эме жагдайлары өтө оор. Себеп дегенде элге, элдин диний интеллектуалдык деңгээли ошол негизге, ошол деңгээлге жете элек да. Мисалы дейли, мен бир топ жыл мурда айтып чыктым эле.
мамлекеттен динди бөлүүгө такыр мүмкүн эмес десем, бир экөөлөр айтат, кантип ушундай болсун, сен эмнени айтып атасың дейт. Ана мен айттым, социология илимин окуган болсоңор, мен диний дагы адаммын, мындай башка коомдук илимдерди окуганмын. Социология кайсы эле китепти ачып карай турган болсоңор, ошол жерде жазылып турат. Коомдун социалдык структурасы деген бар. Мисалы, муну бардык эл билет. Өз ара байланыштагы жана өз ара таасир этүүчү жалпылыктар менен алардын ортосундагы мамилелердин жыйындысыны бул коомдун социалдык структура деп аталат. Же болбосо коомдук социалдык структура деп аталат. Демек, биз бардык жердеги иштеп аткан адамдар бул коомдун бир структурасы. Аны бөлүп салууга, жарып салууга, кесип салууга мүмкүн эмес. Мисалы деп коелу, муфтиятты силер диний чөйрөсүңөр, мамлекетке тийишпегиле дей албайбыз айланайын. Мына ушундай, мен ушул нерсени 10 жыл мурда айттым эле. Кийин эми азыр 10 жылдан кийин ушул нерсе ишке ашып ашкан дагы бир жакшы нерсе. Андан кийин мына досум Нур Мухаммедтин да кылып аткан иштерине мен абдан бир суктанамын. Бул Марс Байкенин да кылып аткан иштери абдан жакшы деп айтамын. Себеп дегенде, бул ушул канчалык деңгээлде кылынып аткан кайрымдуулук иштерин көрүнүп турат. Кимдер кылып атса дагычы. Кылынып аткан иштери көрүнүп турат. Бирок азыркы биздин эмеде бир аябай көйгөйлүү маселе бар да. Мен бул маселенин кээ бир темага тиешеси жок болсо деле кошок кылып айтып кете берем. Биз ушул нерсени да, мисалы деп коелу, Кыргызстанда 10 жыл жашагандан кийин ар бир эмеге, чет элдикке жарандык берилет. Туурабы? Ушул бар, бизде ушундай мыйзам бар. Сауд Арабиясына барсаңыз 10 жыл эмес, 100 жыл эмес, 200 жыл жашасын, берилбейт. Бул шариятка да туура келбейт. Себебинде мурас деген нерсе аларга тиешеси жок. Ал жер мурас берилиш керек ошол нерсе. Ал эми биздин кыргыздарда эмне бир жайыт боло турган болсо, жайыттын ичинде бардык элди киргизип ирди да. Мунун ичинде Кытай да бар, Түркү да бар, Арабы да бар, Перси да бар, бардыгын киргизип ирди дагы. Ана өзүбүздүн койлор таппай калдык. Өзүбүздүн койлор кайда жүрөт десе, бүтүндөй Кытай менен тиге түрктөрдүн колунда кул болуп иштеп жүрөт экен. Себеп дегенде, алардын бардыгы жаран. Мен өзүм билем, өткөн жыл 200 дача сатылды араптарга. Эмне үчүн сатылат? Кыргыздардын дачалары сатылды. Түрктөрдүн колунда иштеп аткан кыргыздар көрүп таң каласың. Биз кыргыз үчүн эмне кылдык деп көкүрөк кагабыз. А бирок Кыргызда баягы мыйзам чыгаруу же болбосо ошону ишке ашыруу боюнча биз жаштар эмне кылып атабыз? Эми бул жерде адамда руханий биринчи деңгээл көтөрүлгөн сайын баягы динди түшүнөт, айланайын Кудай көрүп турат го. Дегенден кийин экинчи жагынан мыйзамды түшүнө билтирип, ортосун баягы сиберке кылып туруп, анан кийин жашооду баягы алып кете турган болсок, чын эле баягы ийгиликтүү баягы жашоо болот деген ишеничте. Мен көп сүйлөгөнүмдү кечирип коюңуздар. Биздин жаштардын атынан келген Милан мырза, сөз сизден да. Негизи азыркы убакта ушул силер Кудай деп жашасаңар, ата энеңерди сыйласаңар, таза жүрүп, таза сүйлөсөңөр, таза жыттансаңар, уже чоң салым да. Ушу мамлекетибизге, мамлекеттин өнүгүшүнө ушу чоң салым азыркы убакта. Көп мындай неме чоң нерселерди неметпей, азыркы убакта ушул кичкей нерселерди аткарып турсаңар, Кудай буйрса мамлекетибиздин келечеги кең болот деп ойлойм да. Негизи бири-бириңерди бөлбөй, кемсинтпей, алдуу болсоңор ал сизге жардам берип, билимдүү болсоң билимсизге жардам берип, бири-бириңерди ынтымакка, биримдикке чакырып турсаңар, Кудай буйрса мамлекетибиз бекем болот, келечекте болот. Кыргыз шахмат федерациясы боюнча бизде эми Кудайга шүгүр быйыл жакшы эле жетишкендиктер болду. Биздин балдар Африка, Индияга, Араб өлкөлөрүнө, Венгрия, Норвегия деген жерлерге барып келишти. Кудайга шүгүр быйыл мындай мамлекеттен дагы каржы жагынан жардам болду. Биз да жанталашып жүрүп жүрдүк, бутубуз бутка тийбей. Анан олимпиадада, дүйнөлүк шахматтык олимпиадада Кыргыз курама команда эркектер арасында өзүнүн группасында алтын медаль алып келишти. Ийгилик үчүн жакшынакай калпак желек менен чыгып келишти. Ушу дүңгүрөтүп, андан сырткары биринчи доскада ойногон жигитибиз Төлөгөн Теңиз Эметей 750 оюнчудан 10 мыкты оюнчунун арасына кириптир. Бул да чоң ошол эле жигитибиз гроссмейстер деген биздин эң жогорку даража бар. Гроссмейстер деген нормативди толтуруп келген. Андан кийин азыр рейтинг жагынан кичине жетишпейт. Кудай буйрса Кыргыз эгемендүү мамлекетинде 1-2 жылда биринчи гроссмейстер болот го деп толук ишенебиз. Ошо толук шарт түзүлүп атат. Азыр Кудай буйрса жүрүп атабыз. Анан жалпы айта кетсем, ушу мамлекетибизде биримдик орносун,
мамлекетибиз бүтүн болсун, ынтымактуу болсун. Ошол негизде гана мамлекетибиз өз багытын таап өсүп өнүгүп кетет деп ойлойм. Анан мамлекет десе эле мына көп нерсе айтылып атат. Мамлекет деп жалгыз эле президент же 120 депутаттан турбайт. Мамлекет деген ар бир жаран, ар бир ушул жакта Алла Таалам берген ушул жер, ушул силердин жериңер. Ар бир чөп, ар бир тамчы суу, ар бир таш. Ошон үчүн мамлекет деген силерсиңер. Ошол силер кандай болсоңор, ошол мамлекетибиз да ошондой болот. Ошон үчүн силер биримдиктүү болгула, ыймандуу болгула. Рахмат. Темир байке, сизден да сөз ошол жеке ишкер биздин Темир байке, сизде кандай ийгилик болду? Ушу бала кезде мектептен баягы чыгарчу эле го, айылга баягы кызылчага отошкула, жардамдашкыла деп. Ошону чыкканда биз бир жолу келип үйгө келип мактана келип атама келип айтып койдум да, бүгүн сапты мен биринчи башына чыктым, мен баягы подряд эле чаап кетип калдым, чөбүн эмесин баарын деп койдум да, кызылчасы менен кошо десем, атам туруп мени оюмда жок эле айттым да, айтсам айтты, эмнеге андай кылдың деп эле жаман жини келип кетти, ачуусу келип айтты, сен канча эмени өлтүргөн турбайсың, канча кызылча келмек, канча кумшекер түшөт эле деди да. Силер, мен дагы айттым да, ушундай 2 бала ушинтип эле биз биринчи чыктык десек айтты. Абдан жаман иш кылыптырсың деп аябай кейип калганда, өзүм жаман болуп кеттим да кайра. Анан ойлодум. Анан кийин өзү азыр ойлоп отурсам ошондой үйдөн тарбия болуш керек экен, ар бирибиздин кички балдарыбызды үйдөн башташыбыз керек, кички кезинен. Ошол ойдон менде калды да төөлүк. Андан кийин мен эмне кылсам да ошо чочулайм да, ошо зыян болуп калбай. Көрсө мурдагы биздин ата-энелерибиз жакшы мамлекет үчүн патриот болгон чынында. Азыр бизде ошол жок болот, чын эле балдардын курсагын тойгузса эле болду, биз жакшы багып атабыз дейт. Жок, биринчиден ошо кандай жашаш керек, кандай алып жүрүш керек, мамлекет үчүн эмне кылыш керек, ушу үйдөн башталат экен да. Балдарды ошондой тарбияласак, балдарыбыз кийин анан ошол болбойт. Азыр көчөдө кетип барып, чын эле жана айтып кетишти. Мусор көп чын эле. Карасаң пакет эмен бара жатат. Мен ойлойм да, ушуну кантип таштап кетти? Чөнтөгүнө салып коюп барып бир жерге мусорго чыкты. Жок, каалаган жерде иштей берет. Бул демек ушу үйдө тарбиялуу болгон себеби да. Анан действительно аны деген чындап келгенде президентибиз да, мэр дагы же болсо премьер-министр анын аткара албайт. Ар бирибиз чыктай берсек, ар бирибиз өзүбүздөн да өзгөрүү. Мен ойлойм ушу ар бир салымыбыз мамлекет үчүн жок дегенде ушу көчөгө түкүрбөгүлө, бул биздин жерибиз, какырып түкүрбөгүлө, көрүнгөн бактын столбогун түбүн булгабагыла дейт элем. Анан өткөндө бир жакшы эме болду, бир жолугушуу болгон, ошо бир жаш кыз айтты да, азыркы жаштар жакшы элебиз биз. Бизге пример көрсөткөн силерсиңер деди да. Анан ойлоп коем, чынында эле биздин поколение чынында эле биздин жаш мына азыр өз жаштарга может көбүнчө тескери кылып аткан ошолор, арак ичкенди көрсөткөндө ошолор болуп атабыз. Ошон үчүн ойлоп атам, бардыгына тең айтат элем, ошо баарыбыз тең өзгөрсөк, баардык телегөрүүчүлөр, баардык кыргызстандыктар каалайт элем, кыргыздар өзгөрсөк, хотя бы ушу майда чуйдадан баштайлы. Жакшы. Демек биздин данышманыбыз айткандай, ата-эне баласына тарбиятын артык белек бере албайт дейт. Демек ушул балдарыбызга эң негизгиси жакшы талим тарбия берсек, анда Руслан байке ушул 77-чи мектептен кыскараак ийгиликтериңизди жөнүндө айтсаңыз. Биз мисалы мектепте Агыргөдө бокс залын ачканбыз, дарс клубун ачып атабыз, теннис залын ачып атабыз, күрөш залы бар. Ошолорго тартып, ошолорду жаман иштерме алектенбей, ушу спорт менен алектенип, ден соолугу чың болуп, анан ийгиликтерге жетишсе, эл аралык болобу, өлкөнүн ичинде болгон мелдештерде желектер желбиреп, Кыргызстандын 2 жолу желбирейт дейт. Мисалы президент барганда башка мамлекеттерге, экинчисинде ушу олимпиадаларда, дүйнөлүк чемпионаттарда биз Кыргызстандан чыккан чемпиондор жеңгенде, ошондо желбирейт экен да 2 жолу. Ошондой ийгиликтерге жетишип турсак деп, ошол багытта иштеп, балдар ден соолугу чың болсун деп спорт менен машыктырып атабыз. Бардыгыбыз тең ири отуруп түз кеңешип, колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн болгон аракеттерди кылышыбыз керек. Негизгиси азыркы биздин эл ичинде аралап жүргөндө эң чоң көйгөй ысырап деген маселе болуп атат. Жамандык, жакшылык дагы өтө илгерки адамдардын ойлоп чыгарган, шариятка дагы, каада салтка дагы өтө эмес, туура эмес келген ошол жолго түшүп алып, мындайча айтканда жашообузду да, акыретибизди да талкалап жатабыз да. Ошондуктан ошол баардыгыбыз тең
ушунун аркасында бир аракет кылсак, түшүндүрүштерин жүргүзсөк, жамандык жакшылыктарда, той аштарда, ар кандай нерселерде. Бизде ушул июнда өзүбүздүн айыл өкмөт, жергиликтүү администрация менен биргеликте көлдө бир жумалык семинар болду. Ошонун негизинде иш пландар каралды. Ошонун негизинде биздин райондо ысырап тууралуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча бир иш аракеттер болуп жатат. Кудай буюрса жаңы жылдан кийин мына ушул жылдан баштап ушул жылдын аягына чейин ошо максатыбыз, тилегибиз ысырап кылбай жашоо. Бизде шариатта айтканда жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла дейт. Демек кыргыздар буюрса ушул берүүнү көрүп оңолобуз деген ойдобуз. Анда жаштардын Эми агай сиз айтпасызбы, орун бербейт депчи. Андай эмес, беш колтон эмес, бир карым майды бир комалак чиртет деген. Анда ойлоңуз, биз азыр мыякта отургандар патриот жигиттер бар. Анан деген мен ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Номер 84 орто мектебинин Жайыл Сатыков атындагы директору Иманалиева жана Капашовнага. Анткени алар бизге деген мындай кары картаңдарга жардам бергенге атайын группа болуп тосуп бергенде ошолорго жардам бергиле майрамдарда депчи. Ошого ыраазычылык билдирип элем. Ошондой шарттарды түзүп бергендечи бизге окуучуларга. Ушундай жаштар да бар. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу сүйүктүү агайлар, эжелер. Мен кыргыздын жараны катары айтып кетмекчимин. Сиздерге рахмат, ушундай көп кыргыз үчүн көп салым кылдыңыздар. Бирок бул нерсе аябай өкүнүчтүү. Араптар келип бизге суу чыгарбаш керек болчу. Мисалычы, биз 300 сом үчүн мусорго төлөш керек болчу. Бул эмне дегенде биздин бийликте иштегендер аябай кыргыз үчүн күйүп, көп салымдарды кошсо биз Кыргызстан өнүккөн өлкө болот белек деп ойлойм. Биз канча келечек жаштар канча тырышып, аракет кылып салым кошсок деле, бийликте закон иштебесе баары бир биз канча аракет кылсак деле болбойт. Бийликтегилер качан кыргыз үчүн күйүп иштесе, биз өнүккөн өлкө болмокпуз. Рахмат. Мен айтат элем да, бир акылман айткан экен. Улуу муунга кичүү муун келечектин душманындай сезилет депчи. Анын сыңарындай ар бир муун кийинки муунду силер туура эмес кылып жатасыңар. Силер коомду булгап, кийинки тарыхыбызды талкалайсыңар деп нааразы болуп келет да. Бул замандын бир мыйзам ченемдүү нерсеси. Ошол эле учурда бизден бир 20 жаш мурунку улуу муун бизге кандай нааразы болсо, менде деле кээде өзүмдөн 20 жаш кийинки муунга нааразычылык туулуп кетет да. Мисалы үчүн бул жигит туура айтты. Азыркы күндө дагы патриот жаштар бар депчи. Ошол эле учурда чет мамлекеттеги патриоттуулукту ар түрдүү түшүнүш керек. Патриоттуулукту кээ бир адамдар улутчулдук катары түшүнүп алат. Кээ бир адамдар кечеги тарыхыбызды талкалоочу муун катары түшүнүп алат да. Мисалы үчүн азыркы күндө көптөгөн жаштарыбыз, айрыкча 30 жаштан 40 жашка чейинки жаштарыбыз, биздин поколение чет мамлекеттен мигрант болуп жүрүшөт. Булар кечеги кимдер? Кечеги союз таркагандан кийин энеси базарга чыгып, атасы очок кучактап, казан кармап, ал эми өздөрү дордойдо же кара сууда тачка сүзүрөп жүргөн жаштар. Бүгүн мына 20 жылдан кийин көпчүлүгү, азыр көпчүлүк чет мамлекетке барып байыган жаштарды угуп турсаң, көбүнүн тарыхы кечеги дордойдон чыккан адамдар. Кыйналып, башка болуп дегендей. Анын сыңарындай, бүгүн мен ушул социалдык тармакта иштеп жаткан депутат катары, мен эне катары көрүп турам да, эртең мындан да оор, мындан да кыйын бир вакуум жаштар келет. Алар кимдер? Алар бардыгы балдарын, кечеги ата-энеси кошунага, чоң ата чоң энесине, абысынына таштап коюп, чет мамлекетке кеткен жаштардын балдары. Алар каалайбызбы, каалабайбызбы, эртең келип бизге кечеги биздей эле сөөмөйүн мурдубузга кезеп, сен күнөөлүүсүн деп чыгат. Себеби алар кимдер? Алар ата-энеден да мээрим көрбөгөндөр, мамлекеттен да камкордук сезбеген муун. Ошондуктан мен айтар элем, мына биз ошолор менен күрөшүшүбүз керек. Биз ошолордун катарында эле жетишкен үй бүлөдө мына көпчүлүк студенттерди азыр карап көрсөң, бүт чет мамлекетте ата-энеси иштеп жүрөт, туурабы? Акчаны жиберет, ошол эле убакта баласы эмне кылып, кандай иш менен алектенип жаткандыгын көзөмөлдөй албайт. Буга жакында мына социалдык тармакта жаш кыздардын дискотекага барып бийлеп жаткандыгы аябай чоң күбө болду. Ошону көргөн мына кечеги биздин кырк чоробуз тапкан 22 кыз бардыгы жаман жашагандар эмес алар. Алардын баалуулуктары өзгөрүп кетти үй бүлөдөн улам. Алардын баалуулуктары балага мээрим бериш эмес, кызга тарбия бериш эмес, чоң ана өзүнүн карыган ата-энесин багыш эмес, чет мамлекетке чыгып, эптеп айына $200 салыш болуп калды. Аны көргөн кыз, аны көргөн бала, демек
бул дүйнөнүн баалуулугу $200 экен деп бүгүн Кытайдын аксакалдары менен борделдерде жүрөт десем жаңылышпайм. Ошондуктан мен айтар элем да, андан кийинки мына Мурат мырза жакшы теманы көтөрүп кетти. Бизде дейт 200 араб жараны кыргыздардын дачаларын алды дедиңиз. А эмне үчүн ошол эле убакта Нурмухамед айтып жатат? Бизге арабтар жардам берип, арабтар арык салып берип, суубузду чечип берип, башка кылып жатат деп. А Кыргызстан дүйнө элинин арасында таза сууга эң көп запасы бар, эң бай мамлекеттердин бирибиз деп мактанабыз. Бизде башка байлык болбосо дагы таза суу биздин байлыгыбыз деп турабы? Ошондуктан экөөнүн ою эки башка чыгып калып атат да. Бул бирибиз айтып атабыз, бизге арабтар жакшы, арабтар бизге келечек куруп берет деп жатабыз. Экинчибиз арабтар биздин жерибизди басып алып жатат дейбиз. Көптөгөн коңшу мамлекеттерде мына мен кыздарды четке чыгарбайм деген демилгени алып чыгып, ошонун негизинде көптөгөн мамлекеттердин демографиялык согушуна, демографиялык аракетине, демографиялык бир оош кыйыштарын изилдеп чыккан каргас болдум. Ал эмне? Ошо сиз айтып жаткан араб мамлекеттеринде атайын бир демографиялык согуш бар. Ирандыктар, Кытайлар, Өзбекстан, Турция бул өзүнүн маданияты аркылуу, өзүнүн бир живопись аркылуу керек болсо, же башка жак аркылуу, көркөм сүрөт аркылуу, биздин Кыргызстандын сериалдар аркылуу, идеологиялык аркылуу биздин Кыргызстандын бир ичине кирип бара жатат да. Ошону менен бизде эч качан буга чейин 20 жылдын ичинде бир дагы жолу демографиялык стратегия, демографиялык максат, демографиялык план иштелип чыкпагандыгы тууралуу мен өзүм да парламентке келгенден билдим. Билесиздер, былтыр кыздарды чыгарбайм деген чечимдин экинчи пункту катары демографиялык стратегияны түзүү чечимин кабыл алдырдым. Жогорку кеңеште 120 депутатты арасынан татыктуу добуш алыш мен үчүн аябай оорго турду. Көпчүлүгү терс пикирин айтты, мамлекеттик эмес уюмдар терс пикирин айтты. Ошону менен катар биз кабыл алдырдык, бирок аракет жок. Бир эле бизде эмес. Мына Кытайга күйгө тийип кетти деп атабыз. Кече жакында мына Дүйшөн Туйбасович деп паспорт берүү бөлүмүнүн башчысы айтты да, бизде 2,5 миң адам Кыргызстандын жаранын алды дейт. Булардын бардыгы күйөө балдар дейт. Мындайча айтканда Кыргыздын кыздарына үйлөнгөндөр дейт. Демек биз 2,5 миң Кытайды киргизүү бул бир жылдагы болгон иш экен. Бул жылдап канча болуп жатат да. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү отурумдун катышуучулары, мен айтар элем да, бүгүнкү отурумдан жыйынтык чыгаруу, мен ойлойм, жаштарды ордунан тургузуу эмес, жаштарга башкала эмес. Бүгүнкү отурумдун максаты эртеңки күндө улуу муу менен кичүү муун биригип кандай иш кылабыз деп. Туурабы? Кандай жыйынтыкка келебиз? Дагы 1 мүнөткө. Бул жерде айтып атпайбы, када салтыбыз, атаны көмгөндө, башка болгондо депчи. Мамлекетти мамлекет кылып, эгемендүүлүгү менен сактап калчу 4 эле нерсе бар. Бул территориябыз болуш керек, сөзсүз түрдө. Тилибиз болушубуз керек, тарыхыбыз болуш керек, андан сырткары када салтыбыз болуш керек. Маданият ошо када салтка кирип калса керек. Када салтсыз биз эртеңки күндү унутуу менен арабтарга кирип, арабтардын салтын унутуп, же болбосо Нью-Йоркту курабыз деп чоң зданияны куруу менен биз мамлекетибизди сактап кала албайбыз. Ошону менен катар эле биз сөзсүз түрдө мына Иранга барсаңыздар, атайын бир өзүнүн мамлекетинин шаарын көрүп келдим. Исфахан деген, бир дагы 2 этаж, 3 этаждан бийик имарат салынбайт. Исфахандын тарыхын сактап калыш үчүн, тарыхый бир имараттарын сактап калыш үчүн. Ал эми бизде эмне болуп атат? Бизде ар бир чөнтөгүндө $250 миң бар адам 12 этаж, 18 этаж үй салып, аларды сатуу жолу менен алектенип атат. Рахмат. Урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, убактыбыз барган сайын азайып барат. Эми сиз кыскараак жооп берип коюңуз. Кыска болбойт. Темирлан сразу айтайын, кыска болбойт. Бул жерде жыргалай атпайбы? Медер экөөбүз, медер арабтар 200 үй алып алды, анан мени арабтар жакшы, арабтар жыргатат деген сөздү айтты да. Мен ушундай түшүндүм. Бул жерде эмнени айтмакчымын менчи? Карагыла, мейли кандай болбосун, эгер биз азыр арабтын жонун таптап, анын акчасын алып, Кыргызстандын бюджетине, Кыргызстандын тетиги, мен бир мисалды айтайын, өтө алыс эмес бул жерден. Кыйын болсо 12 километр. Күнтүү деген айыл бар. Ушул жерде Союз мезгилинен бери суу чыккан эмес, эмне дейсиз? Эми ушул жерде парламентте отурабызбы, өкмөттө иштеп атабызбы? Эми ошол жерди көрбөсө анан кай жерди көрүшү мүмкүн? Биздин эл кай жерди көрүшү мүмкүн? Биздин бийлик кай жерди көрүшү мүмкүн? Биздин тилибиз бийликке өтпөгөндөн кийин арабтарга өтөт экен, айла жок, арабтар тап келип жасатып атабыз, жасап берип койгула сураныч деп. Анан айтып кетпедиңби? Бул жерде жана
арабтар сатып алып атат. Кытай бул жерде арабтардан коркунучтун кажети жок. Алыс жердеги адамдан коркуунун кажети жок. Эгер өзбектер сатып алып атса, эгер тажиктер сатып алып атса, эгер Кытай сатып алып атса, кечирип койгонда бул коңшуларды эртең ошонун тууган туушкандардын баары келет. Арабтар бул жерден көчүрүп кете албайт эч жака. Кайра эле Кыргызга сатат, бирденкени курат, кайра калтырат. Колдон келишинче алысыраак жака эми ал закон силердин колуңарда. Сатып ийген болсоңор сатып ийиптирбиз да. Мен жанагы 200 дача дегеним бул инвесторлор да келип атышат, баягы сатып алып атышат, кайрадан куруп атышат, кайрадан туруп 1-2 жылдан кайра сатып атышат. Мен буну мисал катары айттым. Биз ошол менен арапташып кетпейбиз. Мен бул мисал деп айттым. Бул ошогон түрктөр бар, кытайлар бар турабы? Же болбосо бир перстер бар. Эми арабтар менен иштешип аткандыктан арабтар деп айтып атам. Себеби мен көзүм көрүп турат аларды, мен аларды жашырбаймын. Эми алар болсо эгерде чоң бир имараттарды куруп туруп биздин кыргыз элибизди сатат да кайтып, Жана Нурмухаммед айткандай, эгерде өзбектер келип сатып алса биз корко турганбыз. Ансыз деле мисалы биздин Кыргызстанда азыр толтура мына 2005 жылдан бери канча миллион чет элдиктер Кыргызстан жарандыгын алыптыр. Биздин Кыргызстаныбыздын келечеги чет элдик баягы өлкөлөр менен экономикасына байланыштуу да. Алардын экономикасына биздин Кыргызстан экономикасы такыр туура келбейт. Себеп дегенде алардын бир эле бай келтирип Кыргызстандын 1,5 бөлүп сатып алып коюшу мүмкүн. Мультимиллиардерлер бар, мен өзүм тааныган мультимиллиардерлер бар. Келтирип Кыргызстан канча турат экен дегендер эмелер бар да. Ушундай байлар бар. Эми биз алар менен тең талаша албайбыз да. Мен айтайын дегеним, Кыргызстандын келечегини көздөй турган болсок, өлүп кетсе дагы, жаны чыгып кетсе дагы жарандык бербеш керек эч кимге. Кытайга дагы башка. Эгерде мен агай сиздин сөзүңүзгө кошкондагычы Кыргыздын кыздары Кытайга такыр турмушка чыкпаш керек. Эгерде Кытайга турмушка чыкса дагы Кытай дүрөйт. Анын апасы кыйналып түнү менен ыйлап боздоп жүрүп, ошону чоңойтуп Кытай дүрөсүн деп чоңойтуп атабыз. Жетинде Кытайлардын гени күчтүү болот. Эми турабы? Биз Кыргыздын эжелерибизди, эмелерибизди, карындаштарыбызды, кыздарыбызды башка улуттарга бербешибиз керек. Эми мен айтайын дегеним, Кыргызстандын келечеги бул кимдин колунда? Кайрылы Кыргызстандын жаштардын колунда, азыркы мезгилдеги бийликтеги адамдардын колунда, турабы? Орекки 5 бармак чеген колдо 5 проблема бар. Мына Темирлан, сен таланттуу журналистсиң. Эмкиде жалаң журналисттерди чогулт. Ушул 5 проблеманы чечүү боюнча биринчи экономика маселеси кадыр катуу болуп атпайбы? Экология, тил маселеси, чегара маселеси, анан дагы бир маселе, бир бешинчиси бар. Сен ошол жалаң журналисттерди чогултуп туруп, мындай кылабыз. Мусор маселеси боюнча дайыма мына 5-күнү саат 3-тө бүт телевидение, КТР, радио, баары средства массовой информации баары тең ушуну көтөрөт. Анан мындай болот да, ар бир мына радиону уксаң эле балдардын баары эле музыканы угуп атат, музыканы. 1 саатка баарыбыз тең ушул эхо манаска которулабыз. 1 саатка. Анан кийин ушул маселени чечебиз. Эгерде жума сайын 1 саат мусор менен күрөшө турган болсок, анда жеңебиз. Анан экинчи маселеге, үчүнчү, ушинтип өтпөсөк, жөн эле сөз боюнча калып калат. Рахмат. Ушу Аллах таалам насип кылсын бизге, ушу энелерге, мына ата энелерге, ушу биз балдарды мына директор кылып тарбиялабай, лидер кылып тарбияласак, иншалла мына эми чечебиз да ушул проблемалардычы. Анткени биз тарбиялаганда ушу директор кылып тарбиялап коебуз, анан кийин ар бири мындай өзүнчө болуп кыйын болуп атат да. Лидер кылып тарбияласак, бул лидер бул мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон инсан болуп төрөлөт да. Жамааттын кызыкчылыгы эмес, улуттун кызыкчылыгы эмес, именно ушул мамлекеттин. Бизде азыр мындай болуп атат да, азыр мына жерден канча деген ушул жашка чейин канча деген тегерек столдорго катыштык, канча деген 4 бурчтук столдорго катыштык, 3 бурчтук столдорго катыштык, баары эле сөз бойдон эле калып калып атат да. Мындай действие, жумуш, аракет жок да. Анткени алардын баардыгы директорлор өзүнүн кызыкчылыгы болсо жардам берет, өзүнүн кызыкчылыгы болбосо жардам бербейт да. Мамлекетти оңдоону бүт барк материал жактан ойлоп атат азырчы, ойлоп атат. Жанатан бери кеп кылып атасыз, туура. Бирок мен айта турган нерсем, диний кызматкер катары айта турган нерсем, мамлекеттин оңолушу, адамдардын оңолушу эң башта руханий жактан дагы оңолуш керек. Анын үчүн да мына Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши жаңы түзүмү менен Ислам университети сыяктуу жана биздин университеттерибиз иш аракеттеринде жаңылоо болуп атат. Мен бир окуяны айтып берейин. Бул окуя бир кайыкчы бар экен. Кайыкчынын 2 калагы бар экен. Адамдарды бул жээктин аркы жээкке алып өтөт экен да, бирок 2 калактын бир калагында ийгилик эмеси аракет, бир жагында болсо ниет, ак ниет деген эме бар экен да, жазуу бар экен. Түшүнбөйт элдер, эмнеге муну жазып алдыңыз депчи. Аны айткан экен дейт кайыкчы. Аракет
болуш керек. Бул жакта ниет болмойын, жакшы акт ниет болмойын, ыймандуулук болмойын, аракетин кылсаң дагы көп алыска бара албайсың. Анан мен аракет кылдың, бирок бул жакта ниетиң болбосо дагы, же тескерисинче болгонбосо, экөө тең бир болуш керек экен. Ошон үчүн мен айта турган нерсем, мамлекетти көтөрөбүз деген болсок, келиңиздер, анда ниетибиз түз, ыймандуулук менен, экинчиси чоң бир аракет менен. Ушу жаштардын аракети. Чоң рахмат. Негизи жаман мыйзамдар менен деле жакшы инсандар жакшы коом курат экен да. Жакшы мыйзамдар менен деле мындай түшүнүгү туура эмес, өзү жүрөгүндө туура эмес, ыйманы алсыз, акылы туура эмес жака калыптанган инсандар туура эмес жашоону куруп алат экен да. Ошондуктан мен айтат элем, биринчи мыйзамдарды эмес, биринчи инсандар оңолуш жагын. Инсан кантип оңолот? Бир нерсе менен оңолот. Кудай Таалам кандай мыйзам көрсөткөн болсо, мына ошол мыйзамды кармап гана инсандар оңолот. Башка жол мен такыр көргөн эмесмин, мындан кийин деле болбойт. Мен ойлойм, иман бекем болсо, мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Бирок иман деген бул эмне? Иман деген бул ишеним туура болбосо, динди туура биз билими бербесек, андан чоң зыян алсак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин аракеттерибиз муреки жана Ханафи мазхабынын негизинде биздин кыргыздын каада салты менен, сакталган каада салты менен динди туура мектептерден баштап жеткирип, коомчулукка жакшы жеткирсек, анан өнүгүү болот. Заманыбыздын залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов сөзүн жыйынтыктайын деп атам да, адам болуш оңой, бирок ар бир күнү адам болуп жашаш өтө оор деген сөз бар. Мен айтам да, жакшы болуш, жаман болуш ар бир адамдын өзүнүн эле колунда. Биздин мисалы жаштарыбызга жакшы насаат, жакшы сөздөрдү айтканы менен ал адам өзүнө жыйынтык кылыш керек. Ошонун жакшы жагын алып туруп, жаман жагын ташташ керек. Ошондуктан айтарым дегем, ушу өсүп аткан моундар эртеңки келечек ээлерине турмуштун жолун туура тапсаңар да, себеби кыргызда жакшы акыл жаштан, асыл таштан деп коет. Биз кечки эле жаштар күнөөлөрү бул дагы бир жол ачып беришибиз керек. Мына ойлойм, улумдар макул болсо керек. Кечки эле жаман жагы эми жакшы жак ак жол болсун кадар элем. Анан маданияттуу болушуңарды дагы бир тилеп кетем. Бактылуу болгула, бар болгула, келечек силердин колуңарда. Еврей кыз, еврейлер, еврей аялдар каяка тийбесин, баласын еврей кылып тарбиялайт. Эми пойыз өтүп кетти. Жанакы башка турмушка, Кытайга чыккан, Түрккө чыккан кыргыз кыздардын баарын айтарым. Кыргыз кылып тарбиялагыла. Жеңдер кыргыз болсо дагы мүмкүн ошолор көтөрүп кетет. Рахмат. Баркел. Анда туура айтасыз, бирок баягы кыргызда бир жакшы салт бар. Мындай сөз бар да, акыл. Жээн эл болбойт, желке таз болбойт депчи. Тамаша албетте. Туура, бирок мындайда мен азыр суу маселесин айттык, гражданство берүү маселесин айттык. Ушул темага тереңирээк кирсеңиздер, мыйзамдуулук жагын карай баштайсыздар да. Мисалы үчүн таза суу программасы бар бизде. Таза суу программасы боюнча Кыргызстандын бардык бурчунда таза суу кылайлы десе, билесиз да, 70-жылдардагы турбаларды кайра биздин кыргыз чиновниктер коюп салып, ошонун негизинде Арис программасы азыр бизге болгон каржылоону токтотуп койду. Бул боюнча жакшы бул. Аны кимдир эч ким кылган жок. Аны кайра кыргыз өзүбүз кылдык да. Ал эми гражданство берүү боюнча эл аралык атайын конвенция бар. Ошонун негизинде сиз айткан 10 жыл деп атасыз, 5 жыл деп атасыз, жашагандан кийин берүүгө милдеттүүбүз. Эгерде биз бере албасак, анда биз Африка өлкөсүнө окшоп же башка окшоп бөлүнүп чыгып алышыбыз керек да. Анын үчүн сиздин сунушуңуз колдонула албай калат. Балким. Бирок ошол эле учурда мен айтар элем да, баягы парламентке келгенде биз кийинки муун деп сүйлөчү элем да. Азыр ойлонуп отурсам, андан бери 4 жыл 5 жыл өтүп, мен орто муун өтүп калыпмын да, ортодогу поколениягачы. Ошон үчүн айтар элем, эртең биз мына улуу муун айтып атпайбы, силер мындай кылдыңар, андай кылдыңар депчи. Ошол эле болсо эртең биз айтабыз, жоксо кийинки муун айтышы мүмкүн да. Эртеңки мамлекеттин, чет мамлекеттин алган моралдык жана материалдык карызынын өлчөмүн укканда айтышы мүмкүн. Эмне үчүн силер бизге ушунча карызды таштап кетип калдыңар деп. Мен парламентте айткан күндөр деле болду. Баягы башында жаштык кылыпчы. Азыр 60ка чыгыпсыз, так эсептесек 40 жылдан кийин мынчага чыгат экенсиз. Бирок ошондо биз ушул бүгүнкү алып аткан, бүгүн ратификация кылып аткан карзыбызды төлөгөнгө туура келет экен. Сиз ошондо каякта болосуз, ал эми бүгүнкү 10 жашар бала ошону кайсы акчага төлөйт депчи. Мен оюмча бүгүнкү биздин талкуубуздан эртеңки жаштар сонун кеңеш алат эле. Рахмат.
агартуу тармагында иштеген ар бир мугалим окуучулардын жан дүйнөсүндө жүрөгүндө дайыма ыйман болуусун каалайт да. Мен өзүмдүн окуучуларыма ар дайым бүгүн кечинде үйгө барып жатканда бүгүн мен эмне пайдалуу иш кылдым, эмне кимдин көңүлүн ооруттум, кимге зыян келтирдим деген ойду ойлоп жаткыла деп айтам да. Анын сыңарында бул жерде отурган ар бир баардык тармактан отурушат, мына кино тармагында жогорку кеңештен отурушат, мына ушул биздин ушул жерде отурган студияда отурган баардык меймандар мен өлкөмө кандай иш кылсам пайда болот деген бир ой менен кечинде ушуга жыйынтык чыгарса ошол аябай жакшы болот деп ойлойм. Жаштарга чоң үлгү. Рахмат. Билим берүү тармагында эмгектенгендер биз мекенибизге абдан салымыбыз зор десек жаңылышпайбыз. Себеби атактуу адамдар баардыгы ушул мектептен билим алып, баардыгыбыз мына мугалимдин колунан билим тарбия алганбыз. Анан бизден эң эле ушул чечилбеген көйгөйүбүз баарыбыз баягы биримдикте жакшынакай ынтымакта болсок эле анан бизден баягы көйгөйлүү маселелер чечилет деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндөгү жаштардын баарын эле бирдей карай бергенге болбойт. Анткени ушул өсүп келаткан жаштардын арасында эң билимдүү жаштар көп азыр. Маданияттуу Кыргызстандын атак даңкын бүт дүйнөгө таратып аткан азыр жаштар. Демек, буюрса биз ишеничте гана жашашыбыз керек да. Бүгүн мамлекет жакшы болот. Ар бир адам бүгүнкү күндү айтыш керек да, эртең менен тургандачы бүгүнкү күн жакшы болот, мен ийгиликтерге жетишем деп. Ошон үчүн оптимист болуп гана жашаш керек. Кудай буюрса, өлкө өнүгөт, жаштар ыймандуу болот. Улуу ойчул Жусуп Баласагын айткандай, окуу, илим, билим келечекти караңгыда шапчырак дейт. Ошондуктан мен жаштарга айтар элем, билимдүү болсоңор, дайыма бийик адам болосуңар. Ошондуктан келечекте мен жана жогоруда айткандай улуу инсандарды атап өтпөдүмбү? Ошол улуу инсандардан үлгү алып, келечекте из калтырган мекенчил патриот жаштардан болуп чоңоюшуңарды, окушуңарды мен каалайм жаштарга. Негизи мамлекетибизде жашаган элибиз, ушу дилибиз, динибиз, тилибиз бир багытта болсо, бир жакшы жолго түшөбүз деп ойлойм. Негизи ушу 80% бир динде, бир тилде, бир дилде болсок, кандай жакшы жолго түшөбүз. Эми дагы эле айтып кетем, ушу өңгөдөн көрбөй өзүбүздөн көрсөк көп нерсени. Анан бирок өзүбүздү дагы мындай кемсинтпей, бөлбөй, бөлүнбөй, бай кедейге, жерлерге көп бөлүнүп атабыз. Ошонун баарын бир ынтымакка чакырып, жакшы жол менен бири-бириңерге жакшы жолго салып турсаңар, ошол эле чоң салым болот мамлекетибизге. Ошон үчүн баардыгыңарга биримдик, бекемдик, дагы бир жолу айтып кетейин, мамлекет менен бийликтин айырмасын билгиле. Мамлекеттен силерсиңер. Ошон үчүн биз чогуу ыймандуу, бекем, биримдиктүү мамлекетти чогуу куралы. Рахмат. Алла Таала ушу адамдарга ушундай бир касиет берип койгон экен. Эгер улуу муун, кичи муунга айтса, же мугалим балдар окуучуларга айтса, же болбосо ата эне балдарына айтса, эмне сөз айтса дагы, эгер ошону өзү кылбаган болсо, аны ошо кийинки муундагы, кийинки баласы дагы кылбайт экен да. Ошон үчүн айтып элем, ар бирибиз өзүбүздү жакшы үлгүлүү алып жүрөлү, өзүбүздү үлгү бололу дейм да ошо. Айтайын дегеним, биз суу менен заниматься этпейбиз. Биз силер билесиңер го, кечке айтып мактаныштын кажети жок. Бизде бул бир жакшы нерсе бар да. Мен жаштардан чоң үмүтүм бар. Иншалла бизде менде иштеген бир 89-жылкыдан 90-жылкы балдар иштейт. Биздин келечекти мына ошолор курат деп мен толук ишенем. Себеби патриот балдар, мынакей могу эжекелерибизге, агайларыбызга чоң рахмат. Кийинки балдар бизге караганда көбүрөөк патриот, көбүрөөк илимдүүрөөк, көбүрөөк мындай эмеси, акыл эси жетип турат да. Менин үмүтүм чоң жаш балдарданчы. Бар болгону эң основной нерсе иман. Хуббул ватан минал иман деп айтылат. Бул элди, мекенди сүйүш, бул имандын бир бутагы. Эң основной нерсе Аллах Тааладан алыстабагыла, жаратуучуңарды тааныгыла, башкасы иншалла. Аллах Таала Куранда айтат, мен бир коомду өзгөртпөйм, качан ал өзү өзгөрүүнү кааламайынча дейт. Ошон үчүн ар бирибиз аракет кылыш керек, өзүбүз өзгөргөнгө, өзүбүз кандай жардам бере алабыз мамлекетке, коомубузга. Ошондо иншалла Аллах Таалам акыбалыбызды өзгөртөт да. Аллах Субхана Таала Куран Каримде айтат да, силер өзүңөр кылбагандан кийин эмне үчүн айтасыңар дейт да. Өзүңөр кылбай туруп, баягы айткан нерсеңер үчүн баягы Аллахтын алдында эң чоң күнөө жана жаман бир абал бар дейт. Чындыгында бул негизи айтып аткан нерселерге биринчи өзүбүз амал кылалы, өзүбүз баягы мекенчил бололу, өзүбүз ыймандуу бололу.
Андан кийин биздин өзүбүз амал кылгандан кийин жаштарга таасирлүүрөөк болот дагы, келечекти мына ушул жаштар курат деген ишеничтемин. Биздин даанышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Бул биздин коноктордун жана жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Сиздин ийгилик, биздин ийгилик. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча. Кийинки оодон амандашканча саламатта калыңыздар. Жарык турсан нур толгон жансыз күнгө бекиндим. Жармашыпмын шайтанга теңин булгап бетимдин. Карегимди датпасы бар улукту таба албай. Жаштыгымдын далайын жардан алыс кетирдим. Көздүн эчен май басып жолду көрбөй эсирдим. Көкүрөгүм муз болуп барксыз күндү кечирдим. Жамандыктан кайтарчу жалгыз өзүң бир Алла. Жаркын жолго жетелеп күнөөлөрдү кечиргин. Алла, 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 күнөмдү кечир Алла. Алла, 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 тозоктон сакта Алла. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Сактай көргүн жараткан көкүрөгү сокурдан. Калыстык бер чалдарган аркын сатып отурган. Ыйлап сурайм Аллахым ал күндөрдү кечиргин. Ыйманымды тарта албай никеси жок кошулган. Бийлик үчүн намысын сойчуларды кечиргин. Эл ырысын соодалап тойчуларды кечиргин. Арулугун жоготуп битке турбас сом үчүн. Абирине чок түшкөн сойкуларды кечиргин. Алла, 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 күнөмдү кечир Алла. Алла, 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 тозоктон сакта Алла. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Өлбөчүдөй күн көрүп жашап калдык жан сабап. Өзөгүбүз күйүүдө арегечтик аркалап. Келечеги жоголуп багытынан адашкан. Бир тууганды кечиргин жолдо жаткан чалкалап. Баскан турган жолумдан кайдыгердик коштолуп. Багытыбыз бузулду шайтан күчү топтолуп. Бара турган жерибиз жарыгы жок түн беле. Жанчылууда акыл эс жан дүйнөбүз бош болуп. Алла, 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 күнөмдү кечир Алла. Алла, 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 тозоктон сакта Алла. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Жаңылууну кечиргин билип билбей жасаган. Жардам сурап журт үчүн карегимме чашалам.
барарыбыз кара жер аларбыз бир кепил баарыбызды пенде кыл намаз менен жашаган барарыбыз кара жер аларбыз бир кепил баарыбызды пенде кыл намаз менен жашаган Алла 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 күнөмдү кечир Алла 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 тозоктон сакта Алла ла илаха иллаллах Мухаммаду Расул